Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү маектешибиз менен тааныштыра кетейин. Маданияттын мыкты кызматкери, Эргүү премиясынын лауреаты, режиссер, каскадер жана ат үстүндөгү жаачы Аслан Айым Аширова. Саламатсызбы? Көрсөтүүгө кош келиңиз. Чоң рахмат. Кечээ эле семинардан келиңиз. Бул боюнча бизге бир аз маалымат бере кетсеңиз. Бул негизи баягы тилектештик, анан лидерлердин мектеби болчу. Ушул биздин баягы жумушчулардын чоң бир профсоюз платформасын негиздештирилген. Бул инклюзивдүү общество, инклюзивдүү социум. Бул биздин ошо кыргыз аялдардын укугун коргоо жөнүндө чет мамлекетте иштеп жүргөн мигранттардын укугун коргоо боюнча дагы, анан ар бир ушул иштеп жүргөн инсандын баягы жумуш учурундагы укугун коргоо жөнүндө ар кандай темалар көтөрүлдү. Бул ЛОВЗ биздин ошол инвалидность бар адамдарга кандай туура мамиле жана кандай туура көңүл буруу жөнүндө темалар көтөрүлдү. 2019 жыл жагымсыз окуя десек болот. Бир жараат алдыңыз эле. Семинарга барган адамдар дейли, сизди кандай кабыл алышты? Мындай ситуациядан кийин баягы көп адамдар чүнчүп кетет экен, баягы стресске түшүп кетет экен. Эми ошо лидерлик мектепке катышкан соң ал жерде катышуучулар аябай таң калышты. Биз эжеке, биз сизди ошо коляскада отуруп калса керек, баспай калса керек деп ойлогонбуз. Бирок ушинтип өзүңүз басып келип, ушундай жаркырап, күлүп, жайнап жүрөт экенсиз. Аябай таң калып жатабыз чындыгында деп айтышты. Бул мотивация болду. Анан колдоо болду бир өзгөчө. Аслан Айым бүгүнкү күндө эмне менен алек? Аслан Айым бүгүнкү күндө ушу менин колумда кичинекей окуучуларым бар. Ошо кичинекей окуучуларымды баягы тренировкаларды өткөрүп, чемпионаттарга, ушу эл аралык фестивалдарга, чемпионаттарга даярдап, тренировкаларды өткөрүп жаткан учур. Анан ошону менен бирге мен дагы сүрөт тартам. Сүрөтчүмүн. Ошону менен бирге ошо өзүмдүн коллекциямда болгон ошо сүрөттөрдү тартып бүтүрүп, келечекте бир выставканы жасайын деп турам. Түшкөн акчаларды ошо биздин ошо кичинекей ата-энелери жок балдар үйүнө тапшырып берсем деген оюм бар болчу. Жакынкы 5 жылдан кийин биз Аслан Айым Ашированы кандай көрө алабыз? Бул дагы аябай жакшы суроо экен. Эми мен 1 жыл мурун айттым эле, ошо бутума турайын деген оюм бар деп. Анткени негизи ошо мага бул оор травмадан кийин кайра бутка туруш бул мен үчүн аябай чоң жумуш болду десем жаңылышпайм. Анткени кайра башынан басып үйрөнүү бул аябай кыйын экен. Балким кичинекей бала баягы кичинекей чагында кайра башынан баягы басып үйрөнгөндү мен дал ошондой сездим өзүмдү. Кайра ошо бутка туруп, мисалы бир эле кадам жасаш үчүн мен жарым сааттай, 40 мүнөттөй ошо бутумду жылдырганга аракет кылчумун. Кыйын болду чындыгында, бирок бул адамдын дээринен да болот экен. Аябай кандай десем, өзүмдү баягы күчкө салып ыйлаган күндөр да болду, кыйналган күндөр да болду, стресске түшкөн да күндөр болду. Бирок мен биринчиден мен өзүмө сөз бергенмин. Мен кайрадан бутума турамын деп. Анткени мен дагы ошо бүтүрө элек жумуштарым калып калды да. Анан ошол жумуштарымды бүтүрүшүм керек. Дагы койгон максаттарым бар болчу жете элек. Демек ошол нерсенин баары мага бир чоң мотивация болду. Анан дагы ошо мен бир ыраазычылыгымды билдирип кетет элем ошо кыргыз элиме. Күнүнө сурап, жазып, баягы ден соолугуңуз кандай деген инсандар көп болуп атты. Ошо кыргыз элиме мен деги эле өзгөчө ыраазычылык билдирем.
Аслан айымдын жүрөгүн ээлеген мырза барбы? Бул өтө кызыктуу суроо экен. Көп адамдар сурап калышат, бирок сен карьеристкасың деп да айтышат. Сен дайыма ушул Кыргызстан, жумуш, аттар деп жүрөсүң. Анан эч качан өзүңдүн жеке жашооңо көңүл бурбайсың деп айтышат. Албетте баягы жүрөгүмдү, колумду сураган адамдар бар. Апама да көп кайрылышат. Эми бул менин жеке жашоом болгондуктан баягы теле көрүүчүлөр үчүн дагы сыр бойдон кала бербейби деп жооп бермекчимин. Ар бир адам өлүм даамын сезүүчү. Өлүм алдында жатканыңызды сезип калган болсоңуз, акыркы сөзүңүздүн эмне болоорун каалайт элеңиз же кайсы сөздү айтат элеңиз? Чындыгында мен ошо Куран китептерин, ошондой эле баягы Кудайдын улуу сөздөрү деген китептерди негизи мен көп окуйм. Мындай китептер мага жагат. Менде болгон мындай ситуация. Ошол эле ошол операция учурунда мисалы, анткени мен өтө оор абалда болчумун ал учурда. Анан өзүмдү дагы ошо бир эмес аябай көп жолу жоготуп аткан бир убакыттар болуп атты. Анан ошондой учурларда ошо мен өзүмдүн таятамды, тайнемди дагы ошо көрүп аттым да, көрүп дагы, сүйлөшүп дагы. Анан алар көп жыл мурун каза болгон. Келип ошо аябай даттанып аткан учурум экен да, азыр эстесем. Жардам бергиле мага деп ыйлап атыптырмын аябай. Жалгыз калтыра көрбөгүлө деп. Анан ошо операция учурунда дагы баягы коркунуч сезим болгон буга чейин. Ушу уктап калып балким турбай каламбы деген. Баягы бизде орус тилинде айтмакчы, ничто не бывает вечным демекчи. Ар бирибиз биз кандай келсек ошондой кетебиз. Биздин алган баягы наградаларыбыз, биздин кылган жумушубуз, бизден калган аркабызда жакшы сөздөр калса, бул эң маанилүү. Менин ошо акыркы сөзүм албетте менин ата-энеме арналат. Биринчи эле бул менин апам. Мен эртең менен турганда дагы, кечинде жатарда дагы ошо апамдын буттарын өбүп жатам. Апам муну билет. Мен апама дайыма айтам. Апа, мен бул дүйнөгө сиз үчүн ушул сизди дайыма сакташ үчүн, сизди жаман көздөн, жаман сөздөн сакташ үчүн келгенмин дегенде апам өтө сезимтал адам өзү. Дайыма ыйлайт. Эртең менен дагы кечинде дагы апамды мен сизди жакшы көрөм деп айтам. Жумушка кетип аткан учурда дагы айтам. Мен ойлойм ушул дүйнөдө Кудайымдын мага берген эң чоң байлыгы бул менин апам. Демек, менин акыркы сөзүм ушундай болмокчу. Апа, мен сизди жакшы көрөмүн. Анан дагы кайсы жерде болбойм. Мен сизди эч качан унутпаймын. Ар дайым жүрөгүмө сактап жүрөм. Анткени мен ишенем, адам баласы бул баягы биздин денебиз гана өлөт, бирок биздин жаныбыз бул түбөлүккө жашай турган. Мен эми билбейм, ошо биздин жаныбыздын жүрөгү болобу болбойбу, бирок мен ишенем, биз ар бир ушул жер жүзүндө жашаган адамдын жаны өздөрүнүн апасын унутпаса керек эч качан.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маектешибиз режиссер, каскадер, ат үстүндөгү жаачы жана маданияттын мыкты кызматкери, Эргүү премиясынын лауреаты Аслан Айым Аширова болду. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.